Ош шаарынын Манасата кичи районунда 140 орунду жаңы типтеги балдар бакчасы эшигин ачты. Бул мектепке чейинки билим берүү мекемесинин ачылыш аземине шаар башчысы жана Ош мамлекеттик университетинин жамааты катышты. Алар мекемеде түзүлгөн шарттар менен жакындан таанышышты. Ыйман балдар бакчасы кең, жарык жана бардык заманбап талаптарга жооп берет. Азыркы учурда 2 жаштан 5 жашка чейинки балдарды кабыл алуу башталган. Жалпы 6 тайпа түзүлөт. Ата-энелерди өзгөчө кызыктырган жагдай бакчада көп тилдүү билим берүү ыкмасынын колдонулушу. Тил курстары бар. Мисалы үчүн кичинекейинен баштап эле балдардын тилин баягы башка тилге көндүрүш үчүн англис тили, орус тили, кыргыз тили кошулган, араб тили жана түрк тили бар. Анан неме бар, улуттук тарбия курсубуз бар, кыздарга хореография кружогубуз бар, балдарга самбо кружогу бар. Питаниялары 3 маал жакшы питания, плотный, мындайча айтканда, уктап турганда да ысык тамак берилет. Жаңы ачылган бакчанын имараты буга чейин да мектепке чейин билим берүү мекемеси катары кызмат кылган. Совет мезгилинен кийин жабылып, кийинчерээк окуу жайга айланган. Эми бакчага болгон муктаждыкты эске алуу менен капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап шарттагы бала бакча катары кайрадан иштей баштады. Толук канааттандырарлык бала бакча биринчиден жаңы курулган, баары таптаза, анан бүт условиялары бар. Анан тамак аштары да аябай сонун. Эң башкысы ар бир баланын өзүнүн деңгээлине, жашына жараша, то есть жашына жараша билим берилет. Ошол жагы аябай жакты бизге. Манасата кичи району үчүн бул 3-чү иштеп жаткан бала бакча. Аймакта калктын саны жылдан жылга өсүп жаткандыгына байланыштуу мындай социалдык объектилерге болгон талап дагы да жогору. Ар бир микрорайондо жалпысынан ошол 3000ден 5000ге чейин кызматкерлер, мугалимдер иштейт. Ошондуктан биз ошол университеттин бир миссияларынын бири катары ошол шаарга жардам берүү максатында университеттин кайсы бир ушундай зданияларын атайын балдар бакчасына мектеп кылып иштеткенге аракет кылып жүрөбүз. Кайра калууна келтирип ушунча шарт түзгөнгө 70-80 миллионго жакын акча кетти да. Бул ошол университеттин өзүнүн жеке каражаты менен ушунун баардыгы даярдалып, мына ушул жерге элге кызмат кылган үчүн берип атабыз. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Ош шаарында балдардын мектепке чейинки билим берүү мекемелерине тартылышы 41% түзөт. Бул көрсөткүчтү жогорулатуу үчүн жаңы бакчалардын ачылышы чоң мааниге ээ. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.